Азыркы биз жашап жаткан коомдо кыргыз элин кара булут каптап турган сыйт. Ал булут көптөгөн жарандарыбызды кайгы-муңга, жашоого болгон үмүтсүздүккө алып келип жатат. Баарыбызга эле белгилүү болгон Боор оорусу азыр көп катталууда. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна өтүп кеткен жылдын декабрь айында Баткен облусунун тургуну Нуфтилла Юсуповдун бир туугандары боорун тез аранын ичинде алмаштыруу керектигин айтып кайрылган. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Densoqligingiz yaxshimi? Yaxshi turasizmi? Nasib qilib kelib qolishmi ekan? Yaxshi. Xo'p. Kenji. Ko'rishlar. Assalomu alaykum. Sog'lik inshaalloh. Alloh shifo bersin. Sana geldi. Son. Nazarınız? Allah kalmasın. Sen soru yaxşı olsun, tam diyor. Özüm yaxşı olsun. Биздин фонд Нуфтилла Юсуповду кайрылгандан тарта интернет булактарына алып чыгып, кыргыз элинин кайрымдуу уул кыздарын жардам берүүгө чакыргандан тарта акча каражаты чогулуп үстүбүздөгү жылдын 17-январь күнү Индия жергесинин борбору Нью-Дели шаарына кайрымдуу бол коомдук фондунун жетекчиси Азамат Байматов өзү жетектеп бир топ мекендештерди алып кеткен. Индия жергесинен Нуфтилла Юсупов кайрымдуу бол коомдук фонду келишим түзгөн ооруканадан текшерүүлөрдөн өтүп, андан кийин ийгиликтүү операция жасалган. Ал эми бүгүн Нуфтилла мекендешибиз өз мекенине аман эсен жетип алды. Yolda bire gidek kırmızılar. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Allah'a çeksiz maqtovlar bolsun. Allah talam ar birimizdegi kaygı muңdan saqtaсын. Ar birimizge Allah talam daima kursançılık жашоо берсин. Бул дүйнө жана ахирет жашоосуна kursançılık берген болсун. Мына бүгүнкү kursançılıктардын бирөөсү Нутфила бир тууганыбыз аман эсен Индиядан кайра келип, мына өз жерине аман эсен келип, аэропортко түшүп, аэропорттон мына кубаныч менен тосуп алып аткан жерибиз. Мына иншалла Нутфила Алла таалам мына бул жага сага ден соолук берсин, оорубагын ушу менен чуркап биздин катарыбызга кошулуп эч бир жамандыкты көрбөгүн. Мына иншалла бул сенин ушул айыгып жакшы болуп кеткениң эң биринчиси Аллах тааланын сага берген бул өмүр жашоосу. Буга чексиз шүгүрлөр болсун. Экинчиден мына элдин колдоосу, элдин батасы менен ушул жакшылык иштер болуп атат. Сөйт дегенде пайгамбар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Ад-дуа силахул муъмин." Дуа кылыш бул момун адамдын эң бир курч куралы. Мындан башка курал жок экен да. Момун адам ошо бата менен кандай жеңиштерге ээ болсо, ушул чындап чын жүрөктөн бата кылган болсо, жеңиштерге ээ болот экен. Анан ар бир инсандын бирөөдүн батасы кабыл болбосо, Кыргызстан боюнча сен үчүн канча бир туугандарыбыз бата кылды. Ошолордун батасы менен, кошкон салымдары менен иншалла сен ушундай жакшы ийгиликтерге жетиштиң. Мына ушул турган бир туугандардын баардыгы сен үчүн канчалаган дуаларды кылып турдук иншалла. Мына урматтуу мекендештер, баардыгыбыз ушул Нутфиланын келишини күттүк элек. Мына аман эсен иншалла келди, сиздер көрүп тургандай, мындан алдыңкылар да келди. Мындан кийинкилер да буюрса аман эсен келишини биз дуа кылып күтөлү. Мына сиздер көрүп турган Нутфила күлүп жайнап мына турат азыр иншалла.
Assalamu alaikum. Hurmatly tuğanlar, Kırgızstandықтар. Muna Xudayga şükür. Muna biz de amан-есен жетip келдик. Операция жакшы болду. Мага жардам кылгандардын бардыгыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Ошолордун катарында мына досторум бар, досторума дагы чоң рахмат баарына. Алла разы болсун баарыңыздардын. İşingizlerге ийгилик. Ошолор менен бирге Азамат тилекчилерге дагы чоң рахмат. İşingерге ийгилик. Силерден да Алла разы болсун. Ошону менен бирге Россияда иштеген Leylek ынтымагы деген фонддор бар. Ошолорго жана ошол Leylектик тууган уруктарга баарына чоң ыраазымын. Баарыңыздарга Алла разы болсун. Рахмат баарыңыздарга. Кечээ күн эле өлүм менен өмүрдүн кылында жаткан бул мекендешибизди минтип аман-есен басып келгенин көргөн бир туугандары, жора жолдоштору жана жалпы журттун ички сезиминде бир гана кубануу болуп турду. Новстилла Юсуповдун ден соолугу үчүн деп гүлүк атын берген Исраил Мамадиевке, кайрымдуу иштердин уюштуруу тобунун штаб башчысы Алмаз Рахмановго, жакындан жардам көрсөткөн имам Хатип Умаркул кары жана жалпы кол сунган мекендештерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз ошо бир тууган иним Нуфтулланын сироз печен менен ооруп эме кылып атканда ошо айылда ошо туугандар болуп, ошо Нуфтулла инимдин классташтары болуп, баардыгыбыз ошо кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов менен оператору Айталиев Тилек экөө барып съемка кылгандан кийин ошо интернетке жарыя бергенден кийин эле балдар ошо Нуфтулланын основной Нуфтулланын классташ балдары тик туруп күндү күндөбөй, түндү түндөбөй, кыштын суугуна карабастан аракет кылып ушул Индияга бара турган каражатты элден чогулттук. Ошо кыйынчылыктарды ошо болгон кыйынчылыктарга карабастан ошо биз күндү күн түндү түндөбөстөн аракет кылып, Кудайга шүгүр мына бүгүн инем сакайып биздин алдыбызга келип отурат. Мен биринчиден жалпы кыргыз элиме, андан кийин ушу Leylek районунун элдериге, ошол Leylek районундагы эмгектенип аткан ушу мекеме ишканаларынын жетекчилериге, ошолдо иштеп аткан баардык мекеме уюмдан жумушчуларга терең ыраазычылык билдиремин. Алла разы болсун. Баарыңыздарды да Алла таалам ушундай жакшылык күндөргө жеткизип, ушундай жакшылыктардын үстүдө жүрүшүңүздөргө мен чын жүрөктөн тилектешмин. Ошо Юсуптардын үй бүлөсүнүн атынан баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле мына чет жакта жүргөн бизге кол кабыш кылган мына Россия Федерациясындагы мекендештерибиз Leylek ынтымагы коомундан, андан сырткары ошо Leylek Транс деген жамаат бар, ошолордон дагы жакшы жардамдар болду. Исвана Ош таксисттери, Исвана Бишкек таксисттеринен ошо жалпы эле ошо Leylek элиге үй бүлөбүздүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Калган ошо Кыргызстандын башка булуң бурчунан дагы кайдыгер карабастан жардам кылган жарандарына баардыгынан Алла таалам ыраазы болгон болсун. Ошондой эле ушул биздин үнүбүздү ошо элге жеткирип берген кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү, жетекчиси Азамат Байматовго, оператору Тилек Айталиевке, ошо буларга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Алла таалам ушулардын дагы дайыма жолдорун ачык кылып, ушундай жолдорун ачык кылсын, дайым ушундай элге өздөрүнүн жардамын, өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүп жүрө берсин.
үй бүлөсү менен тынч болуп, өздөрүгө ден соолук каалайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли, урматтуу кайдыгер болбогон кайрымдуу инсандар. Мына жакшы күндүн ушул жакшы күнгө жеткирген Кудай Таалага, Алла Таалага мактоолорду айталы. Себеби бизде бир канча ай мурун ушундай бир кайгылуу нерсе каптап, ушундай бир ар бир адамдын жан дүйнөсү кыйналган бир мезгил өттү. Кудай Таала мына ошол нерселерди унуттуруп, мына жакшы күндү бизге насип кылып отурат. Ошол Мүфтилла ооруган күндөн баштап биздин ой максатыбыз эле ушул айыгып кетсе экен, ушул 5 баласынын жакшылыктарын көрсө экен, ушул 5 баланын эртеңки келечеги кандай болот, Мүфтилланын ден соолугу кандай болот деген ойдо максат ой менен жүрдүк. Мына Кудай Таалага ыраазычылык билдирип, мына жакшылык күндү көрөр күнү бар экен, мына Алла Таала шифа берип, мына жакшы болуп келип отурат. Ошол Индияга баруубузга себепкер болгон, ушул шифа табууга себепкер болгон биз биринчи ошол кайрымдуулук фондуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби Кудай Таала ошолорду бизге бир себепкер кылып койду. Ошолорду бизге Кудай Таала бир жакшылыкка көпүрө кылып койду. Ошолордун арты менен мына Кудай Таала Мүфтиллага шифа берип, аман эсен мына бала чакасынын, 5 баласынын, бир туугандарынын, жоро жолдоштордун, санаалаштардын жанына келип отурат. Ага биз Кудай Таалага мактоо айтабыз, Кудай Таалага ыраазычылык билдиребиз. Мына ошол күндөрдү, ошол басып өткөн күндөрдөн айтсак, ошол Мүфтиллага ошол биз кайрылып, ошол нерсе элге жарыялап, элге жеткенден кийин элден акча чогултуш деле өзүнүн бир жумуш экен. Ошол кайдыгер болбогон элдин акчасыны топтоп, ошолорду бир сарамжалдуу кылып, ошолорду бир жыйынтыктап, Кудай Таала ошол бизге каралашкан Мүфтилланын санаалаш досторуна, урук туугандарына, кайдыгер болбогон инсандарга Алла Таала ыраазы болсун бардыгынан. Ошолордун аракети менен топтоп, ошолордун аракети менен мына Кудай Таала насип кылып, Мүфтилла операциясыны ийгиликтүү өткөрүп келип отурат. Ошол убакыттан пайдаланып биз кыргыз элиден, кайдыгер болбогон инсандардан, жардамын кол сунган инсандардан, ушул бизге моральный, материальный жактан жардам берген инсандардан Алла Таала барыңыздардан ыраазы болсун. Кудай Таалам сиздерге келүүчү бир кырсык балелерден Кудайым өзү сактасын. Ушул берген садака, берген жакшылыктарыңыздарды Кудай Таалам акыретте, кыямат күнү акыретке барганда бардыгыбызга эсе көбөйтүп сооптарды берсин. Ошолордун негизинен Кудай Таала бизди бейишке киргизүүгө Алла Таалам бизге насип этсин. Кудай Таала ушул кайдыгер болбогон инсандардын бардыгыны Кудай Таалам мындан кийинки да ушул бизге окшоп бир башына мүшкүл түшүп, бир оору барып, ошолордон кыйналып жаткан инсандарга да кайдыгер болууну каалаймын. Ошолорго да жардам берели. Кудай Таалам ошол бардыгыбызды ошондой бир жаман оору сыркоолордон сактасын. Жана ошол дагы бир жолу ошол кайрымдуу бол фонддун жетекчиси Азамат Байматов Ражап Таксырга, Тилекбек инибизге Алла ыраазы болсун бардыгыңыздардан. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен, ушул сиздердин бир кыймыл аракетиңиздер менен биз ушундай нерсеге жетип отурабыз. Жана ошол кайрымдуу элдин бизге кайрымдуу бергениге сиздер себепкер болуп отурасыздар. Жана ошол элдерге да ыраазычылык билдиребиз. Кудай Таалам бардыгыбызга ден соолук берсин, үй бүлөбүзгө тынчтык берсин, ушундай бир жаман оору сыркоолордон Кудай Таала бизди бардыгыбызды алыс кылсын. Жана мындан кийинки ушу ооруп жаткан бир туугандарга кайдыгер болууну Кудай Таалам бардыгыбыздын жүрөгүбүзгө салып, бардыгыбызга насип эткен болсун. Мүфтилла Юсупов 1981-жылы Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Көкташ айылында жарык дүйнөгө келген. Азыркы учурда 3 уул 2 кыздын атасы. Минтип аман-эсен уул кыздарынын кашына келгенине бардык колдоо көрсөткөн мекендештерге терең ыраазычылыгын жана рахматын айтып жаткан кези. Ооруп жатканда Индияга барам деп вообще ойлогон эмес. Кийин силердин ролигиңерди көрүп анан кийин ойлоп анан сүйлөшүп
Анан Азамат менен сүйлөшүп, Азамат баргандан кийин үмүт пайда болуп, анан Индияга бара турган болуп, ошентип элге кайрылдык эди. Элге кайрылгандан кийин чоң рахмат, эл жардам кылды. Ошону менен барып келдик. Биз бул жактан барганда Мухаммад Ахтар скорыйлар менен күтүп алды. Барып сразу эле ошол күнү барган күнүбүз эле больницага жаткызып, бизди бүт анализдерибизди алып текшерип эме кылды. Ошо бизге караганда алардын эмеси жакшы экен да, мындай кандай десем, эмеси алардын бүт аппараттары күчтүү, жакшы эме больница экен. Ошо биз барганда эле силер келишим кылганыңарды билебиз биз. Кайрымдуулук фондунун келишимин билебиз. Ошол эле сумма кетти бизден лишний акча кеткен жок. $26,000 менен келишкен экен Кайрымдуулук фонд. Ошону алышты, бизди жакшы карашты, лишний акча кеткен жок. Операция мен баргандан 1 айдан кийин болду операция. 1 ай болду операция болгону. Операция жакшы болду. Удачныйде врачтар өздөрү аябай кылды. Ошо 1 айдан кийин мына Кыргызстанга келдик. Аллага шүкүр жакшы келдик. Азыр жакшымын. Кудайга шүкүр сүйүнүп отурабыз. Кайрымдуулук фондунун эмелери, балдарга чоң рахмат. Бардык жардам кылды, өздөрү барып, алып барып, ошол жакта бүт жайлап коюп, врачтардын эме кылып, Аллага шүкүр баарыга ыраазы болсун, Алла ыраазы болсун. Азаматка тилек, силерге дагы. Ошо силердин жардамыңар менен Кудайга шүкүр мына жакшы болуп келдик. Ошо мен акча операцияга барганда акчам жок эди, ошо Кыргыз элиме кайрылдык эди. Кудайга шүкүр чогулду акча, бүт жардам кылды. Ошо жардам кылгандарга бүт бардыгы рахмат. Кайрымдуулук фондко чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Андан Россияда жүргөн чет мамлекетте жүргөн мекендештер, алар дагы өздөрүнүн колунан келген жардамын берип, Лейлек ынтымагы деген фонд бар экен ошо Россияда. Ошолорго чоң рахмат. Алла ыраазы болсун аларга дагы. Анан өзүбүздүн айылдык көкташтыктарга чоң рахмат. Кала берсе ошо Лейлектик тургундардын, Лейлектиктер бардыгына чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ошолор бардыгы колдоо көрсөткөнүгө чоң рахмат. Кудайга шүкүр мына жакшы болуп келдик ошолордун колдоосуна. Жалпы журт Муфтиланын ден соолугунан кабар алып, ак баталарын берип жатты. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулуллах. Я Аллах, я Аллах, я Аллах. Өзүң мээримдүүсүң, өзүң ырайымдуусуң. Өзүң өтө берешенсиң, өзүң өтө боорукерсиң. Өзүң кечиримдүү затсың, кечиргенди жакшы көргөн затсың. Я Аллах, баардыгын билүүчү, баарын угуучу затсың. Аллахым, bir özüňe sığınabız, bir özüňe ibadat kılabız, özüňden gana jardamdy kütebиz. Allah'ım uşul mana Kayrımdуулuk fondunun ошол жерде ошол коомдун иштерин жүргүзүп жаткан өзүбүздүн жигиттерибизге Алла Таалам өзүң күч кубат берген. Ушундай иштерини да мындан ары да жеңил кылган, оңой кылган, асан кылган, артыны хайырлуу кылган. Ушуларды да Алла Таалам эч качан бу оорубасын бала чакалары менен ден соолукта болсун. Ушул коомдун ишкерлериге дүйнө ахирет саламатчылыгын берсин, дүйнө ахирет бактылуулугун берсин. Ушул иштерини көп мындан кийинки урпактарда улантып элибизге, журтубузга, мына Муфтилай укабызга окшогондорго дагы жардам берип турушуну Алладан өзүбүз тилейбиз. Ушуларга баардыгы кайрадан насип болсун. Бүт элибизге, журтубузга тилерим, бүт элибиз дин менен жашасын, динин мээнетин кылсын. Бүт элибиздин ортосунда ынтымак, мухаббат болсун. Жакшы карым катнаш болсун. Бүт элибизге, жерибизге Алла Таалам өзү берекесин берсин. Алла Таалам баардыгыбызды намазган кылсын. Şu dünya ahirette şu Kırgız elibizdi kандай özübüzdөн Allah Taala berген iman ошону Allah Taalam кайрадан şu
пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи саламдың жашоо берсін бардығымызға. Бардығымыз Аллахым шу ортамызда бір де жаман сөз болбой, жаңағыдай айтылып кеткендей, бардығымыз аманатқа қиянат қылбайлық, жалғанды сүйлөбөйлүк, бирөөбүздү бирөөбүз алдабайлык, элибиздин ортосунда дайыма шу ачык, шу жүрөгүбүздө дайыма Аллах деген шундай сезим болсун, жүрөгүбүздү Алла Таалам өзүнүн нуру менен нурлансын бардыгыбызды. Бардыгыбыздын ушу айтайын дегеним мен көп жакшы нерселерди Алла Таалам өзү бизге тилеген болсо, ошонун бардыгы бизге Алла буйрсун. Пайгамбарыбыз кандай жаман нерселерден суранып дуа кылган болсо, ошол нерселерден Алла Таалам бизди да өзүнүн паанасына алсын. Кандай жакшы нерселерди сурап дуа кылган болсо, ошо жакшы нерселердин бардыгын Алла Таалам бизге насип болсун. Эми мана Нуфтулабыкабызга дагы мындан ары узун өмүр берсин, ден соолугу чың болуп, бул дагы жакшы ниеттери болсо керек эми, ден соолукта болуп, иштеп, бала чакамды багам деген, элге, журтка жардам берем деген ниеттери болсо керек, ошо ниеттерин Алла Таалам өзү кабыл кылсын. Мындай ооруларды Алла Таалам мас кылсын. Бул Алланын сыноого мунсуз болбойт. Ошо Алланын сыноого бардыгыбыз сабырдуу болгонго Алла Таалам насип кылсын. Саллаллаху таала ала хайри халки Мухаммади ва ала алиhi сахаба ажмаин. Алхамдулиллахи роббил аламин. Амин, амин, амин. Бирахматик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва настаинуху ва нусалли аля расулихил карим. Аллахқа мақтаулар болсын, жана пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам салаваттар болсын. Урматтуу аксакалдар, урматтуу мекендештер. Біз бүгін көкүнү кайрымдуу бол коомдук фонду деп Азамат Байматов менен ушул фондду түзүккөнүбүзгө мына буюрса майда 3 жыл толот. Біз ушу 3 жылдын аралыгында негизи биз фондду ачкандан максат ушул энелердин көз жашы акпаса экен деген ураан менен ачканбыз. Кудайга шүгүр ошонун колубуздан келишинче колдон келген аракетти жумшап, ошо энелерге там салуу берүү боюнча буну камтыган элек. Негизи максатыбыз там салуу боюнча ачканбыз да. Анан кийин ушул кече бир 3-4 күн болуп калды. 18-чи тамды тапшырдык. Дагы жакын арада Таласта 19-чу там жакын арада бүтүүнүн алдында турат, аны тапшырабыз. Ушул энелер жалаң майып оор тагдырдагы майып энелерге там салуу боюнча камтыган элек. Анын арасында жүрүп, ушу өтө кыйналып, оор тагдырдагы оору бир туугандарыбызда көбөйүп кеткенинен, анан бул жакка дагы кол суна баштадык. Ошол кол сунуунун алкагында Индия менен барып келип, ушу Индияга биз угуп көрсөк, барып келип канчалаган кыйналган мекендештерибиз бар экен да. Барып алып канчалар алдангандар бар экен. Ортодо ортомчу болуп канча алдап кеткен адамдар бар экен. Мына биз ошолорду бир жеңилдетели деген максатта Индия менен барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир топ арзандатуулар болуп келди да. Мына ошонун бири мына Нутфила инибиз боор операциясы боюнча, боор алмаштыруу боюнча барып келди. Мына ошол мурда 38-40 миң долларга чейин чыгып кететкен. Биз болсо ошону 26 миң доллар кылып, кыскартылып сүйлөшүлүп келди. Ал боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп, договор түзүп, ошол клиника менен сүйлөшүп келгенбиз. Мына 1 жылга жакын болуп калды. Ошол 1 жыл аралыгында 10го жакындап калды. 10го жакын кишини боор боюнча Индияга жөнөтүп, мына жакшы болуп келгендер, мына Нутфилада өз көзү менен көрүп келди. Ушундай жакшы иштер болуп атат. Анан бул боор алмаштыруу маселеси 26 миң доллар турат. Бул оңой акча эмес. Чогултуш дагы муну бир топ кыйынчылыкка турат. Биз ошонун жөн эле ортомчу болуп туруп, элге жарыялап, ушу элдин жардамы менен ушундай жакшы иштер болуп атат. Мына азыр дагы ушул иштерди аткарып келгенибизден бери анча-мынча буттосуулар бизде да болбой койбойт экен, болуп атат. Силер ортодо жеп кетип атасыңар, тигиндей мындай деген сөздөр болуп атат. Мына Нутфила инибиз турат. Ушул биз буну жеп кетүүдөн Кудай сактасын.
Ушул арада мен бир эмени камтып кетейин. Биз аманатка кыянат кылбайбыз деп дайыма айтып келебиз. Биз дин шариятта кандай көрсөтүлгөн болсо ошол боюнча иш жүргүзүп атабыз. Күндөрдүн биринде бир киши бирөөгө аманат коет да. Аманат болгондо да 1000 алтын аманат коет. 1000 алтынды аманатка берип туруп бир жака кетет. Ал келсе, жана аманат берген кишиси качып болуп кетет да, өлүп калган болот. Кийин бул не кылышын билбей балдарга барса, ал киши балдарына да айткан эмес экен ал аманатты. Балдар айтат, биз билбейбиз, атабыз айткан жок аны дейт. Анан айла жоктон не кылышын билбейт дагы бир ошол эң таква, эң алым айылда бир молдокейге келет. Молдокейге келип ушунун бир айласы барбы? Мен аманат коюп кеттим эле 1000 алтынды, өлүп кетти, мен не кылышым керек десе, ал таква киши ойлонуп туруп айтат, сен дейт, 2 рекет намаз окуп туруп, бир булакка баргын дейт. Бир булак чыгат. Ал булак бейиштен чыккан булак дейт. Бейиштен чыккан булак максат не десе, ал киши өтүп кеткен киши, өтө таква киши болгон экен. 5 убак намазын үзбөгөн, эч бир жамандык кылбаган киши болгон экен да. Бул ошо бейишке эле барат бул киши. Бейиште бар ошо булактан баягы кишинин атына айтсаң, булактан үн чыгат дейт да. Абдуллах деп кыйкырсаң, ошол булактан үн чыгат, сен сурап аласың, аманаттын кайда экенин билип аласың дейт да. Бул 2 рекет намазды окуп баягы булакка барып, жана кишинин атын айтып чакырса, булактан үн жок. Кайра келе жана молдокейге. Үн чыккан жок, эчтеке үн укпадым десе, дейт. Анда дейт, дагы башка булак бар экен. Ошол булакка барсаң, бул булак тозоктон келет дейт да. Ошонон келиши мүмкүн дейт. Бейиште жок экен анда дейт да. Бул дагы жанагындай 2 рекет намазды окуп алып, жана экинчи булакка барса, экинчи булактан кыйкырганда эле үн чыгат да. Бир эле кыйкырганда үн чыгат. Анан жанагы жерден аманатын сурайт, эң биринчи. Аманатын айтат, ошо эшиктин астында оң жака кире бериште коюп койгонмун, көмүп койгонмун дейт жана жерден. Анан дейт да, себебин сурайт да, сиз ушунча жакшы амалдарды кылып, эмне үчүн тозокко түшүп калдыңыз деген суроону катат да. Жанагы киши айтат, мен бардыгы жакшы эле болду дейт. Бирок бир карындашым бар эле дейт. Ошо карындашымды көп сурабайт экенмин. Ошонун акыбалын сурабайт экенмин. Ал менден наразы болуп, мага өтө наразы экен дейт да. Ошон үчүн, ошон наразычылык себебинен мен бир туугандык милдетин аткара албагандыгымдан башка амалдарым жуулуп, тозокко түшүп калдым. Ошо карындашымды барып айтып кой, мени кечирсин деген экен да. Ошол сыяктуу эле муну айткандан максат, биз эң биринчиден сурактан коркобуз. Алла сактасын, бирөөнүн аманатына кыянат кылуудан коркобуз. Биз канчалаган акчаларды чогулткан болсок, ушул оорулуулардын өзүнө гана беребиз акчаларды. Өзүнүн реквизитин тиркейбиз, өзүнүн данныйларын беребиз. Салган эл ушул бир туугандарыбызга салат, өздөрүн кол менен алып барып больницаларга тапшырып жүргөн. Ошондой нучула, ошондой болуп келген. Биз аманаттан кыянат кылуудан алышпыз. Анан экинчи маселе, бир тууганыбыз жанагы киши тозокко түшүп калгандай эле, биз ар бирибиздин милдетибиз, бир мусулман бир тууганыбыз эгер кыйналып аткан болсо, барып сөзсүз анын акыбалын сурашыбыз керек. Бир аз дагы болсо жылуу сөзүбүздү айтыш керек. Сон беришке мүмкүнчүлүгүбүз болбосо. Жок дегенде бир кичине барып акыбалын сурап, эшигин алдына жумушуну кылып кетишибиз керек. Бул ар бир мусулмандын милдети. Себеп дегенде Алла Таала кыямат күнү ар бирибизден сурак калганда, мен ачка калдым, мага тамак бербедиң, мен суусадым, мага суу бербедиң, мен кыйналдым, мага жардам бербедиң. Пенде айтат экенбиз да, я Робби, бардыгы сен өзүң кудуреттүүсүң, биз сага кантип жардам беребиз дегенде, ушундай бир сенин кошунаң же айылдашың кыйналганда суу бербедиң, же болбосо тамак бербедиң, же болбосо акчалай жардам бербедиң деген сурактан биз деле муну толук билебиз. Ошон үчүн биз кыямат күнү бир жакшы сооп иштер болуп бейишке кирсе экен деген ниетте ушул иштерди аткарып атабыз. Мына бүгүнкү күнү Азамат Байматов таласта жүрөт. Ал там куруу боюнча ошол тамды бүтүрөйүн деп аракет кылып, ошонун аркасынан жүрүп атат. Ал келе албады. Негизи жетекчибиз ошол. Сиздерге ушул маалыматты берип кетели дегенбиз. Биз аманатка кыянат кылуудан алыспыз. Сиздер ушу
Аллах разы болсын. Сіздердің қолдауыңыздар менен мына эле жұртубуз, алыста жүргөн мекендештерибиздин колдоосу менен ушундай жакшы иштер болуп атат. Мына 18 үй курулуп, 10га жакын боорун боюнча алмаштырып келдик. Ал 26.000 доллар баягы больницасына кете турган болсо, анча-мынча чөнтөктөгү расходтор дагы 1-2-3 миң доллар түзүп калат. Анда жатаканасы бар. Ошолордун бардыгы сиз биз элдин колдоосу менен болуп аткан иш. Аллах разы болсын сиздерден. Бул көрүнүштү көргөндө кимдин жүрөгүндө жылуу сезим келбесин. 2 ай мурун жашоодон үмүтүн үзүп койгон мекендешибиз аман-эсен ата-энесинин, сүйүктүү жарынын, балдарынын алдына келип олтурат. Кайрымдуу бол коомдук фонду коомубуздун аярлуу катмарына күнү-түнү кызматын көрсөтүүгө ар дайым даяр жана кызмат кылып келет. Андыктан биздин фонд менен кайрымдуу иш кылып, сооп табуу жолунда сапарлаш болуп кал.